Быйыл Жалал Абад шаарында 18 көчө реконструкциядан өтөт. Учурда 8 көчөдө жол четине чыккан мыйзамсыз курулуштар алынып, кеңейтүү иштери кызуу жүрүүдө. Мунун арт жагында турган объект Афродита кафеси болгон, анын жанында кошумча курулуштары кызыл сыдыкка чыгып кеткендигине байланыштуу бузулду. Ал эми азыр көрүп турганыңыздардай 2 кабаттуу имараттагы сыртка чыгып кеткен бир бөлүгү. Аны бул иштери жакынкы аралыкта мөөнөтү берилди. Себалжыгы жана техник иштей турган болсо, имаратка жалпысынан залал келип калат. Ошондуктан кол менен бул иштери башталат. Ал боюнча өзүнүн мөөнөтүн алган, жакынкы аралыкта бул бүтүрүшөт. Ал эми андан сырткары темир жолдон өткөндөн кийин дагы бир канча объектилер, навестер, заборлор болгон. Алардын баары ошол долбоордун негизинде бузулуп бүттү. Анын ордуна азыркы учурда мындан бияка заманбап 2 полосалуу асфальт жол, тротуар, освещение жана башка жашылдандыруу жумуштары жүрөт жакынкы аралыкта. Шаарда жалпы 28 километр жолго жаңыдан асфальт төшөлөт. Ошондой эле 26 чакырым тротуар жасалып, жол чырактарын орнотуу, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерине көңүл бурулат. Мындан сырткары жергиликтүүлөргө жаңы эс алуучу жайлар ачылат. Азыркы учурда Көрк көчөсүндө булуу жумуштары бүттү. Андан сырткары индустриалдык көчөсүндө дагы аэропорт менен көчөнүн ортосундагы аралыкка биздин башкармалыктар онун эс алуучу жай, сквер уюштурулууда. Ал боюнча долбоор даярдалып атат. Ал жерде дагы бир канча жеңил конструкциядан жасалган курулуштар жана коюлган объекттер бар болчу, алардын баары бузулуп азыркы учурда ачылды. Азыркы учурда тапшырма берүү аныкталганы бир 20га жакындап калды. 20га жакын буздуруу иштери процесс жүрүп кетип жатат. Андан сырткары дагы тапшырманы койгонбуз. Мына кадастр менен архитектура чогуу биргеликте иш алып баратат. Дагы мындан ары дагы ушул мыйзамсыз объекттер аныкталат. Мен дагы кайталап айтып кетейин, эгерде кызыл сызыкка чыккан болсо, биз буздурабыз. Эгерде анын кызыл китеби болгон болсо жарандын, анда биз мыйзам чегинде компенсация төлөп берип анан кийин алабыз. Ушул тапта шаардын көчөлөрүндөгү чиреген жана шаардын көркүн бузган бак-дарактар алынууда. Алардын ордуна жаш көчөттөр отургузулат. Бул үчүн 3 миллион 250 миң каражат бөлүнүп, жаз алдында 3 миңден ашык көчөт тегилмей болуп турат. Бүгүнкүдө мэрдин тапшырмасы менен эски дарактарды жол боюндагы алуу боюнча иш алып барылып атат. Бекмамат Осмонов көчөсү менен жакында Кыргыз Республикасы көчөсүнө тапшырма берилген. Ошол боюнча иш алып барылып атат. Быйылкы бюджет боюнча жазгы жалбырактарга 3 миң штук жазгы жалбырактар отургузат. Анын ичинен дуб, каштан, чынар теректер, жазгы жалбырактар эгилет жол бойлууларына. Бюджеттен 3 миллион 250 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Белгилей кетсек, быйыл 2025-жылы эгемендүүлүк майрамы республикалык деңгээлде Жалал Абад шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүүсү күтүлүүдө. Ага ылайык бул жылы калаада курулуштун доору жүрөт. Каражат республиканын жана шаар казынасынан жумшалат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.